Биздин дагы бир таланттуу коногубуз келип калды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Сыманбеков. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсызбы. Маанайыңыз жакшыбы? Келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат, силерди дагы куттуктайм. Жаңы жылыбыз бирге болсун. Рахмат. Бүгүн сизди чакырганыбыздын себеби сиз менен KG Group курулуш компаниясынын ортосундагы алака мамиле тууралуу билгибиз келип атат. Сиздер кандай кызматташып жүрөсүздөр? Албетте, бул абдан жакшы суроо. Мен ошол KG Group курулуш компаниясы менен бир топ жылдан бери анын жетекчиси Имамидин Ташев мырза менен таанышмын. Мен аны менен жакындан тааныш болуп калганымдын себеби мындай болуп калды. Мен мына Абдымомунов атындагы улуттук Кыргыз драма театрында директор болуп иштеп турганда, мен ушундай бир жакшы сөздөрдү угуп калдым. Ушундай бир KG Group'тун компаниянын президенти бар экен, Имамидин Ташев деген жигит абдан боорукер, элге жардам берген, элди мындай сүрөгөн, жашоо деңгээлине жардам берген жигитте угуп калып, анын бир жакшы жолдошу бар эле. Сыймык Бейшекеевди билесиздер, биздин ырчыбыз. Анан ай киши менен мамилеси жакшы экен да. Анан бир күн ошо Сыймыкка айттым, Сыймык ушундай Имамидин мырзага бир жолугуш керек болуп атат. Ошого алып барып мени тааныштыр, сүйлөшөлү деп. Анан ал макул деп, анан бир күн ошол офисине бардык. Анан барып анан таанышып, сүйлөшүп, абдан кичипейил, абдан жөнөкөй жигит экен. Барганда эле бир кандайдыр бир башкача бир маанай менен кабыл алып, ушундай бир урууларга көрсөткөн сый урматын көрүп ыраазы болдум да абдан. Анан ошол айтып калдым, Имамидин мындай жакшы жардамдарды берип атыптырсың алтына. Мен мага деле баягы мындай өтө жагымсыз болуп турат, келип эле бирдеме сурап жиберген. Бирок айтышка туура келип атат. Эгер колуңан келсе десем, айтыңыз байке деп калды. Анан Чоро Думанаев деген биздин белгилүү кино артистибиз бар. Кыргыз эли билет, убагында Сайыз убагында бир топ фильмдерде ойногон. Анан ошол киши ушулга чейин жатаканада жашайт, бир комнатада. Анан ошого бир жардам керек эле десем, ойлонуп туруп, болду байке, сүйлөшөлү деп калды. Анан арадан бир 10-15 күн өткөндөн кийин чалып калышты, чечилди ал маселе. Кудай буйруса, ошо Чоро Думанаевга жаңы салынып аткан үйлөрдөн үй бериле турган болду деп. Мына көрдүңүзбү, ошол маселени тез эле чечип койду да. Анан ошончолук ыраазы болуп, анан ошол жерде жалпы коллектив репетиция кылып аттык элек сахнада. Анан мен алардын баарын токтотуп анан сүйүнчүлөдүм. Ай, урматтуу агайын туугандар, мындай жакшы болуп атат. Мына Чорону өзүңүздөр билесиздер, канчадан бери жатаканада жашайт. Ар бириңиздер ошого күйүп жүрөсүздөр. Баарыңыздар капа болуп жүрөсүздөр ушу жашаганына. Ошол маселе чечилип, ошол KG Group ошо строй компаниясынын президенти Имамидин Ташев мырза ошол үй бере турган болду деп анан сүйүнчүлөдүм да. Баары болча ошол жерден ыраазы болушту. Андан кийин эле бизде мынабу Бакен Кыдыкеев атындагы мамлекеттик жаштар театрында жетекчи болуп иштегем. Ошол жанагы илгерки пионерлер үйү абдан кооз, ушунчалык бир өзүнүн бир архитектурасы да келишкен здание болчу. Ошол жерде ошо жаштар театры орун алган. Кийин ошонун фасадын алды жактарын бүт жана колонналарын баарын укмуштай кылып жасаптыр. Анан ошонун ачылышында барып көрдүк, ошо Имамидин ошондо ошо театрды дагы көркүнө чыгарып койду. Эми ошол театрга канча деген сонун жаштар келип атат, канча адамдар келип отурат. Ошол жерде мындай бир эстетикалык ырахат алып атат, жан дүйнөсүнө руханий азык алып атат. Канча деген адамдарга ошол сонун нерсени ачып берип койду да. Мына караңызчы, демек бул элди ойлогон жигит экен да. Элди ойлогон жигит экен. Кийин мен дагы бир чоң бир окуясына күбө болуп калдым. Мына Ош шаарында, Кара суу менен Оштун бир ортосунда абдан бир сонун жери бар экен. Ошол жерге кыргыздын туусун алып барып желбиретип, ошо туун орнотту. Ал убакта мен кошо катыштым. Ошол жерде баягы илгертеден баягы Сайыз убагында кыргыздын туусун желбиретип келген улуу инсандардын ошолордун ысымдарын, ошолордун сүрөттөрүн коюп төрт бурчуна. Анан ортосуна тууну көтөрдү да. Эмне деген философия болду. Анткени аны ошол Имамидин мырза ошол адамдардын ошол тууну көтөргөнүн даңазалап атат элге. Болбосо эгерде аларды ойлобой өзүнчө туу коюп көтөрүп койсо, ал Имамидин Ташевдин өзүнүн эле туусу болуп калмак да. Бул уже өзүмчүл нерсеге кетип калышы мүмкүн эле да. Тескерисинче ошол жерде жанагы Искак Ыразаковго окшогон улуу адамдар, дагы ошол сыяктуу бир топ жанагы ошол областтан чыккан бир сонун адамдар.
Султан Ибраимовтарды билесиңер, кандай кыргыз элине кызмат кылган. Мына ошондой адамдарды төрт жагына коюп даңазалып отурган, ортосунан тууну көтөрүп атат. Демек кыргыздын туузун көргөн адамдарды дагы даңазалап атат, ошолорго урмат сый көрсөтүп атат. Ошол эле учурда кыргыздын туузун көтөрүп атат. Муну эми түшүнгөн адамдар гана жазайт. Ошону билген, ошону сыйлаган, ошол улуу адамдардын эмгегин баалаган, кылган ишин түшүнгөн жигиттер гана ошондой нерсени жазайт да. Мисалы мына балыкчыда кирип баратканда дагы, билесиңер, Манас ата баш болгон Кошай ата, ошолордун дагы айкелдерин коюп туруп анан кыргыздын туузун көтөрүп койду да. Эмне деген философия? Мына чет өлкөдөн жанагындай ар кандай туристтер келет. Өзүбүздүн да мына бараткан жаштар, мына келечек муундар ошо баратканда ошол адамдарды көрөт, ортосунда сонун тууну көрөт, ошол эле адамдардын жан дүйнөсүнө кандай бир сонун нерсени салып коет. Адамдарды мындай патриоттулукка үндөп отурат да. Демек бир эле кылган иши менен биздин кыргыздын бүт баягы жаш муундарына ошондой бир жакшынакай сезимдерди салып атат да. Туурабы? Туура айтасыз. Мына жакында эле мына эмеде биздин чек арада, Ак жолдо кандай сонун туу көтөрүлдү. Туурабы? Мына ушундай нерселерди жасап атат да. Демек мына бул Имамидин мырзанын кылып аткан иши биздин жаш муундарга, биздин жараң эле жаш бизге дагы бир чоң бир өзүнчө бир сабак болуп атат да. Кандай кылыш керек адамдар? Колунан келип турганда эмнени жасаш керек? Туурабы? Мына кыргыз эли үчүн кылып аткан эмгеги болуп атат. Демек мындай нерсени биз сиздерге рахмат, ошондой адамдарды биз айтып турушубуз керек. Анткени ошондой жакшы адамдардан үлгү алат кийинки муундар. Кокуй мен да ошондой болгум келет. Мен да кыргыз элине бир чоң нерсени кыла албасам да бир кичинекей бирдеме жасап калайын деген бир далаалат пайда болот да. Ушундай адамдар үлгү болот дайыма да. Сонун. Жаңы жылдык даярдык кандай? 2019 жылдык кандай сонун манай менен тосолганга даярсызбы? Албетте, мына 2018 жылдагы жакшы жылдардан болду. Албетте, жаманы болот, жакшысы болот, кайгысы болот, кубанычы болот, баардыгы аралаш жүрөт экен. Бирок мен үчүн 2018 жыл эмнегедир жемиштүү жыл болду. Мен ошо Нарын театрына баргам, мына 1 жыл болуп калды. Ошо Нарын театрынын мен бул жерде бир нерсени айтып коюшум керек. Ошол жердин губернатору абдан бир Аманбай Кайыпович деген жигитибиз бар. Ошонун колдоосу менен чогуу биргелешип ошол театрга бир сонун нерселерди жасап алдык да. Мындайча айтканда быйыл көп спектакльдерди коюп, Ташкент, Астанага чейин бардык, гран-прилерди алдык. Андан сырткары театрдын ич-ичин баарын болуп көрбөгөндөй сонун кылып жаркыратып жасадык. Өткөндө Бишкектен балдар жана сыймыктар барып айтып атпайбы, сүрөткө түшүп атышпайбы, Бишкектен барып Нарынга барып сүрөткө түшүп атат. Биз ушундай бир сонун бир жаркыраган театрга келдик, агай ушундай маанай сонун болуп калыптыр дешип сүрөткө түшүп ушундай кылып атышат да. Борбордон Нарынга аттанган сизде кандай сезимдерди жаратты? Албетте бул жерде мындай да, биз баягы борбордо отуруп эле бала чакам борбордо, үйүм борбордо деп эле борбордон иш кыла бербей, эгер чындап маданиятты сыйласаң, урматтасаң, ошо провинцияга да барыш керек, областка да барыш керек, районго да барыш керек. Жараң эле борбордо отура бербей, ошол жакта көтөрүш керек. Бул биздин түздөн түз милдетибиз. Туурабы? Эгерде баардык жетекчилер ошондой аракет кылып, баары ошол жактан бери айылдардан бери, областтардан бери аракет кылсак, жалпы маданият көтөрүлөт деп ойлойм да. Болбосо мен борбордон, мен эч жака барбайм деп отура бергенде отура бересиң. Туура айтасыз. Менимче бул кичине бир аз патриоттук сезим болуш керек деп ойлойм да. Азыр билгендей жаш муун театрга көп барбайт да, ошол жаштарга кандай сөздөрдү айтмаксыз? Театрга көп көңүл бурууга? Да. Бул жаштар биздин келечегибиз, алтындарым. Жаштарда азыр күнөө жок. Күнөө бизде. Анткени биз ошолорго жетиштүү деңгээлде сөзүбүздү айта албай атабыз. Мен дайыма бир нерсени айтам да. Мисалы бир көчөдө бир эки жаш, эки жигит урушуп атса, жамушташып атса, кокуй тарбиясы жок, начар балдар турбайбы деп басып кетесиң. Бул оңой нерсе. Тескерисинче ошол балдарга келечек тагдырына кайдыгер карабай, сени угабы, укпайбы, барып айланайындар. Силер деген келечегиңер бар. Силер деген момундай жигиттерсиңер. Элди багышыңар керек, элди ойлошуңар керек, маданияттуу болуш керек. Келечек силердики деп укса да укпаса дагы улуулук катары кайдыгер карабай ошого бир ооз сөз айтып койсоң, бул кыйын нерсе да. Биз ошону айта албай атабыз тилекке каршы.
Бирок ошону илгери биздин ата бабалар көчөдө баратканда бир кичинекей бир туура эмес иш кылып койсом, ай балам, кимдин баласысың деп. Сен деген момундай болушуң керек, сенин ата тегең момундай кишилер болгон деген бир ооз сөзү бизди чоң нерсеге үмүттөндүрүп койчу да. Ошондуктан биз ар бир улуу муун жаштарга кайдыгер карабашыбыз керек да. Бул биздин балдар, кыргыздын балдары, элибиздин балдары. Ошолор келечекте кыргыз элине кызмат кылыш керек Туура айтасыз. деген ойдо болушубуз. Нурлан мырза, сиз бизге эфирге көп ирет келгенсиз, бирок мына ушул суроону берүүгө дайыма үлгүрбөй жүргөнбүз да. Сиз эмне үчүн театрды тандагансыз? Жана алгачкы ирет театрга келген күнүңүз, сахнага чыккан күнүңүздү кандай эстей аласыз? Албетте мен мектепте окуп жүргөндө эле ырларды жазчумун, жаратылышка кызыкчумун, тоолорго кызыкчумун. Анан жана кинолорду көргөндө актер болгум келчү, ошолордо роль ойногум келчү. Анан ошонун баардыгы жыйналып келип ошого келди окшойт. Өзү менин атам агроном киши эле, ошо башкарма болуп иштеген, агроном болуп иштеген. Мени мына селхозго алып келип, Фрунзеге алып окуду. Селхоз институтка алып келип анан агроном болосуң деп киргизип койгон. Анан аерден эми мен өзүм тиги искусствону жакшы көрсөм кандай болот деп анан Ошко тапшырып, Муспетов ака тапшырып анан өтүп кеткем. Жок дегенде музыкант болоюн деп. Анан кийин эле бир 2 жыл окугандан кийин эле Москвага ошо Гитский, Луначарский атындагы Гитский набор болуп калды, анан тапшырып өтүп кеттим да, ошо актерлугуна. Анан ошондон анан Москвада 5 жыл окуп, 27 бала келип анан Көл театрын ачып, анан ошондон анан кетти, уланып кетти да. Ушундай болду. Эми тагдыр ошондой болуп калды. Эми биздин үй бүлөдө мен эле. Үйбө бала чакам деле мени тарткан жок. Менин бир туугандарым деле мени тарткан жок. Жападан жалгыз мен ошол жагына кирдим да. Эми бул эми албетте бул абдан күйшүктүү дагы, кызыктуу дагы. Сиз фильмдерде саясатчылардын ролдорун көп ойнойсуз. Кээде алмаштыра алган учурлар болобу, мисалы? Карапайым эл сизге келип, кандай идея менен келишет? Эми мени Куловго көбүрөөк окшош турушат. Феликс Шаршембаевга көбүрөөк окшош турушат. Өзгөчө жана орус кемпирлер токтотуп алат. Дорогой Феликс Шаршембаевич дешипчи. Анан аларга айтып берем. Мен деген актермун, мен ошо кишиге окшошмун, тиги бу деген сөздөр. Эми бул боюнча көп күлкүлүү окуялар болгон. Анан бир күнү Феликс Шаршембаевич экөөбүз жолугушуп калдык. Анан ага да айтышкан экен. Анан мен айттым, эми Феликс Шаршембаевич эми сураза, бир тууган агам деп кое берейин, эми капа болбойсуз десем, айтып кое бер. Аны деп тамашалашып калчубуз да. Эми саясатты көп ойнойсуң, кээде баягы мен бир депутаттарды же болбосо бир эмелерди ойноп калганда, көбү мени депутат деп ойлогондор бар. О, байке, сиз депутатсыз да деп келишет да. Эми ар кандай адамдар бар эми. Сиздин жаш образыңызга көз чаптырсак, бир күндүк графигиңиз кандай өтөт? Эртең менен туруп спорт менен машыгасызбы, туура тамактанасызбы? Эртең менен турганда сөзсүз түрдө мен өзү уйкуга анча жокмун. Көп болсо 2 саат уктайм. Канча? 2 саат эле уктайм. Түнкү саат 12-1-2 чейин жүрө берем басып. Жаш кезиңизде деле 2 саат жетчү. Ошо көнүп алганда, баягы Москвада окуп жүргөндө дворник болуп иштеп жүрүп 5 жыл. Анан ошого көнүп алсак керек да. Бирок өзү уйкуга жокмун, эртең менен 5-6 эле туруп алам. Анан ар кандай анча-мынча көнүгүү жазайм, анча-мынча китеп окуйм, анан кийин көбүнчө мына эшикке чыгып басам көбүнчө. Мен азыр нарында көбүнчө мына Дарыянын жээгине басып атам эртең менен. Туруп алып да, анда бир сонун жер да, баягы айтып барышар го, микробу жок тоолордун арасында жүрөбүз дегендей да. Вот ошондой. Анан кийин жумуш көп, албетте, жумуш көп. Жетекчи болгондон кийин ал жерде ошол коллективди ойлошуң керек, жамаатты ойлошуң керек. Ар биринин өзүнүн проблемасы бар, ар кандай эмелер болуп калат, ошонун баардыгын карап, ордуна коюп, мындайча айтканда ошол жамаатка бир колдон келсе шарт түзүп беришиң керек да, бүт жагынан. Жакшы театр болуш үчүн ага жакшы бир шарт түзүлүш керек деп ойлойм да. Аны башкарбаш керек. Тескерисинче шартын түзүп бериш керек да. Эң сонун. Чоң рахмат сизге, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым кыргыз эли үчүн, кыргыз маданияты үчүн кызмат өтөп жүрөбүз. Дагы келип Рахмат туруңуз. силерге алтындарым. Жаңы жылыңар кут болсун. Элибизге ошо жаңы жыл жакшылыктарды алып келген, ийгиликтерди алып келген. Ошол Кейж Груп курулуш компаниясынын жамаатына мен рахмат, ийгиликтерди каалайм. Аны үчүн ошол Имамедин Ташев мырзага ден соолук тилейм. Биздин кыргыздын жигиттери ушундай бир патриот, элин жерин ойлогон, канында ала тоо жүрүп турган бир жигиттер болсо экен деп тиленем. Ошолорго Кудай өмүр берсин. Айтканыңыз келсин.
Бүгін бізде қонақта Қырғыз Республикасының эмгек сіңірген артисти Темирлан Сманбеков болды.